Каракол шаарында Германия кызматташтыгы менен биргеликте дилгир жаш лидерди окутуу курсу өткөрүлүүдө. 6 айлык курска облустагы атайын сынактын негизинде тандалып алынган жаш лидерлер окутулууда. Бул курстан буга чейин Ысык Көл облусунан 90 бала окуган. Германия кызматташтыгы менен биргеликте жаштарды өнүктүрүү институту тарабынан өткөрүлүп жаткан 6 айлык курстан Ысык Көл облусу боюнча сынактын негизинде тандалып алынган 30 жаш лидер окутулууда. Курс негизинен жергиликтүү жаштарды өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу, жаштар менен иш алып баруу жана адам укуктарын коргоо багытындагы темалар боюнча өтүлүүдө. Окутуу процесси баягы модульдар 3 күндөн 4 күнгө чейин ай сайын 6 ай арасында ай сайын өткөзүлүп турат. Бизде опыты чоң тренерлер алып барат бул окутууну. Жана ошондой эле конокторду ар кайсы тараптан чакырабыз, баягы жаштарга мотивация бериш үчүн, дем күч, кандайдыр бир билим бериш үчүн ар кайсы тараптан биз баягы спикерлерди дагы чакырып келебиз. Ошондой эле 6 ай бүткөндөн кийин баягы бул окутуунун алкагында биздин катышуучулар жөн эле баягы билим алуу эмес, ошондой эле баягы окуу алкагында алган билимин практика негизинде ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү болот. Дилгир жаш лидерлерди окутуу курсунун негизги максаты жаш лидерлерди жаштар менен иштөөдө жана жаштар саясатын ишке ашырууда керектүү билим берүү болуп саналат. Өлкөбүздүн 4 облусунда өтүп жаткан курстан жаштарды өнүктүрүү институту тарабынан буга чейин 300 бала окутулган. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы жаштарды астыңкы лидер жаштарды окутуу болуп эсептелет. Бул лидерствонун 5-чи окутуусу, где-то 90-га жакын бүтүрүүчүсү бар. Ушу 5 баскычта алар биздин айрым өкмөттөрдө жана шаарлардагы мэрияларда өзүнүн жаштар менен иштерин алып барып атат. Бул окуу менен жаштарды үйрөтүү проектлер менен эл аралык уюмдардын арасында жаштардын арасына проектлерди тартып келүүгө үйрөтүлөт. Жаштардын алдыңкы жаштарды тарбиялоо максатында ушул курстар ачылып иштеп жатат да бизде. Кыргызстандын келечеги болгон жаштардын профессионалдык деңгээлин ар тараптан өнүктүрүп, аларды ар кыл багытта иш алып баруусуна дем күч берүү багытында окутулуп жаткан курстун маанилүүлүгүн жаш лидерлер мындайча белгилешти. Курста болсо аябай жакшы нерселерди үйрөнүп атабыз. Биринчиден биз жаштар ушу келечегибиз Кыргызстандын, анан ошону полностью кандай кылып айылга жардам бере алабыз, ошол нюанстарды үйрөнүп атабыз. Ошол жагы жагып атат мага аябай. Мен азыр ушул жакта отуруп, канча саат болду? 8ден баштап 10га чейин уже у меня планы да свои, кандай кылып өнүктүрүп айылымда кантип чогултсам болот, өнүктүрсөк болот деген маселелер аябай чечилип мага жагып атат ошол жагы. Жаштарды ар тараптан өнүктүрүү багытында окутулуп жаткан курстун жыйынтыгында жаш лидерлерге сертификаттар тапшырылмакчы. Эльмира Есеналиева, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко, Каракол шаарынан.